Нас уверяли, типа, не создавайте панику, это талые воды. Все данные о прорыве дамбы – это фейки. Без света, без газа, без связи. Кошки остались на чердаке. Мекендештер, арбаңыздар, кичинекей кайрылуу барыбызга белгилүү болгондой, Казакстандын жана Россиянын аймактары суу астында калды. Россия Федерациясында болсо Орс жана Оренбург шаарчалары Урал дарыясы көтөрүлүп, көптөгөн үйлөр суу астында калды. Алардын ичинде тилекке каршы биздин мекендештер кыргыздар бар экен. Баш аягы 11 үй бүлөнүн үйү суу астында калып, 70тен ашык биздин мекендешибиз азыр көчөдө тууган тушкандарында, досторунда калган чамасы экен. Кыргызстан мамлекет тарабынан гум помощь Россияга да жөнөттү, Казакстанга да жөнөттү. Жана ошол Оренбург диаспорасы азыр ошо мекендештерге кичинекей тыйын топтоп атат. Ошо бизге да кайрылды. Башка Россия Федерациясына диаспора жетекчилери, өкүлдөрдө жардам беребиз деп ниеттенип жатабыз. Ошо картасын айта кетейин. Нурислам Талабеков деген карта 64-40 аягы мен азыр киргизип коем. Ошо ким жардам берсе, жардам бергиси келсе кошулуп, ошо биздин жаамат менен соопчулук үчүн ошо кичинекей 100 рубль болобу, 200 рубль болобу, 1000 рубль болобу жүрөктөн чыгарып соопчулукка жөнөтүп коелу мекендештер. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, жарым-жартылай суунун алдында калган Оренбург шаарынан кайрылуу жолдоп жатабыз. Биз азыр Урал дарыясынын жээгиндебиз. Бул дарыя болуп көрбөгөндөй 12 метр бийиктикке суу деңгээли көтөрүлүп, 100 миңдеген Оренбургдун тургундарынын үй жайын, мал мүлкүн толугу менен басып калды. Тилекке каршы алардын ичинде биздин дагы кыргызстандык мекендештердин, жердештердин үй, мал мүлкү бар. Бүгүнкү күнү Оренбургда 12 кыргызстандык мекендешибиздин үй жайы толугу менен суунун алдында калып, жараксыз болуп калды. Азыр алар тааныш билиштеринин, тууган уруктарынын үйлөрүндө бала чакасы менен, неберелери менен баш калкалап турган чагы. Кырдаал өтө татаал. Суу качан тартылып кургаары белгисиз. Ошондуктан ар бир мекендешибиз, ар бир жердешибизге бардык жардамды муктаж жана ар бир жардамга